Баштайларыңыз беке. Ассаламу алейкум, биздин Нуржанов подкаст YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы волейбол сүйүүчүлөр, бүгүн бизде алгачкы биздин подкасттын түшөсүн кесип берет турчу биздин агабыз, Айтолуу Теңиртоо клубунун атактуу оюнчусу, азыркы тил менен айткандагы легенда десек болот. Биздин Шаев Чыңгызбекебиз. Ассаламу алейкум. Хош келипсиз байке, жакшысызбы? Ассаламу алейкум. Ушундай көрсөтүүлөрдү, ушундай подкасттарды ачып баштапсың жумушуң. Эң биринчилерден болуп чакырганыңа рахмат. Кубанычтамын. Ошо сага да ийгилик каалайм. Ушу кыргыз волейболуна ушундай нерселерди уюштуруп, жакшы жаңылык кылып, көрөрмандарга, оюнчуларга мындай жакшы идеяларды киргизип, жакшы иш алып баратасың. Сага да эми ушул менен чек болбой дагы чоң жетишкендиктерге жетише бер. Ишиңе ийгилик каалайм. Рахмат байке. Чыңгызбеке, биздин эң алгачкы эле суроодон баштайлы анда. Башынан баштайлы. Кайсыл жерден болосуз? Билгени бар, билбегени бар. Кененирээк өзүңүздү кененирээк тааныштырып өтсөңүз байке. Рахмат. Мен Нарын областына караштуу Актала районунда чоңой өстүм, кичинекеймен. Төрөлгөн жерим болсо, ушу Чүй областынын Беловодский, ошол жактан төрөлүптүрмүн. Апам айтыш боюнча. Анан мен ата-энем ошо жаш болуп, ошо мен төрөлгөндө ошо айылга барышып, анан мен Тайне тайтам колунда, Ашка кемпирдин колунда ошо 6 айыман баштап чоңоюп, ошо Акталада чоңойдум. Ошо мамамдар иштеш керек болуп, 6 айымда мени алып калышты, силер иштегиле, 10 баланы чоңойткон сен, балаң албай алмак белек деп мени алып калышты. Тилекке каршы ал кишилер жок азыр. Тайне тайтам колунда ошолордун мээримин алып, ошолордун колунда чоңойдум. Анан мени алып калган кезде мага кызык да, жомок алар айтып берсечи, сен келгенде апар купку болгон бала болчусуң дейт. Анан алып калдык дейт. Жайлоого чыгышчы. Мени элестет, 6 айымда жайлоого алып кетип калышкан. Эми ал кезде телефон жок, азыркыдай. Алып кетти, болду, кабар жок. Анан күзүндө тоодон түшкөндө мени эч ким тааныбайт. Туугандарчы, ушуналар бар тегеректеп, мен уже жапайы болуп түшкөм да. Атам менен ата апа деп чоңойдум да, Тайне тайтам. Экөөнүн башка эч ким тааныбайсың да, жайлоодо жүрсөк, башка киши деле көрбөсөң. Анан күзүндө түшкөндө экөөнүн атам, апам каякка басса, ошакка басам, эч кимге барбайм. Ушинтип байкемдер, туугандарым бар, кел деп бетимен өл десе качат экенмин да. Эч кимге барбайчы. Ошону айтып, күлдүрүп калышат. Сен капкара, эки бетиң кыпкызыл, момундай топтолук бала болуп түшкөнсүң ба. Жаңы келгенде апарык, апапак болгон бала болуп келиптирмин. Анан тоодон түшкөндө капкара дейт. Топтолук, өзүмдү элестетип коем да, примерно. Ошондон баштап ошо айылда Тайне тайтам колунда чоңойдум. Ал кишилер жакшы тарбия беришти. Ошо кичүү тайкем ошо үйдө апам атамды багып, ошо тайкем колунан да көп тарбия алдым. Ал киши аябай мындай строгий болгон да. Андан коркосуң, эч жака чыга албайсың. Анан ошентип чоңойдук. Мен ошо кичирээк кезимде көбүнчө ушундай ат бир нерселерге кызыкчумун да, ат минип ушундайларгачы. Ат баккым келип, ушундай нерселерге кызыкчумун да. Анан жанагындай суунун жээгинде отуруп алып эле, жана баткактан үйлөрдү салып эле, өзүм мындай азыр ойлосом, өзүм фантазиям менен
үйлөрдү салыш экен баткак мененчи. Эч жерден көрбөй. Эч ал жерде интернет жок да ал кезде кичинекейсиң, бирок мен өзүмдүн оюм менен эле үйлөрдү салып, крышаларын коостоп жаап, тракторлорду жасап, ушинтип элечи ал менен бирдеке жүктөп эле ушинтип ойной берчимин да. Бул сен уста болосуңго, тигүү деп тамашалап коюшчу. Анан окуп баштадык, анан мектепке барасың, анан жанагындай физкультура болот, анан кичине ошентип бир 4-5 класс болуп калган кезде уже баскетболго кызыгып баскетбол ойноп баштадым. Анан эле ал кезде деген жаштар айылда жүрчү, көчө толо балдар ушундай болчу да кезде, шаарга кетме жок. Анан кошуна айылдардан бир машинага тыгылып алып, мында чоң балдар келип залга кирип волейбол ойношот. Мен биздин үй мектептин жанында эле. Барып карап отурасың. Анан уже волейболго кызыгуу башталды да. Анан ошо кошуна айыл Үгүт деген айылдан келишчү, жеңем Үгүттөн болот. Байкем аларды коноктоп, үйгө алып келип тамагын берип, чайып, ошо ойноп бүткөндөн кийин ошол балдардын баары биздикине келип тамак ичет. Мен аларды көрүп кызыгасың да, анан жакшы ойногон балдар бар арасында. Мен ушундай болуп ойнойм деп кызыгуу башталды да. Кошуна балдар көрөбүз да. Анан кичинекей мынчалык топ бар. Анан корого мындай жип тартып коебуз. Керме келечи. Ошого ойноп баштайбыз, тигилер туурапчы. Анан ошол күндөрдөн баштап уже волейболго кызыгуум башталды да меникичи. Анан жанымда кошуна бала бар эле, менден 2 жаш улуу, экөөбүз жалгыз эле ойнойбуз. Кечке чапкылайбыз, тигилерди туурап чабабыз. Айылда жакшы ойногон чоң байкелер бар да, аларды көрүп мондай болом деп ушинтип ойноп жүргөн волейболго кызыгуу башталды. Уже кеттик дальше. 7-8 класс болгондо уже действительно ойноп, баягы 11 класстарга конкурент болуп, мектептердин сборныйына киргенгечи ошондой болуп баштадык да. Бизде класс аралык деген ойын. Анан агайлар да бул жакшы ойноп келатат деп, анан бизди 88-дер менен окудум мен. 88-89 жылкы азыркы. Ошолорду аралаштырып бир команда түздү, бир Нукагай деп койчубуз, Нурманбет деген агайыбыз бар болчу. Ошол биз команда түзүп, кошуна айылдарга алып барып баштадык. Анан ошентип эле анан волейболго кызыгуу башталып, башка эчтеке көзгө көрүнбөй калды. Үйдөн эптеп-септеп жумушту чалап бүтүрөсүң, баягы байкеме көрүнүп, кичине өзүм иштерим бар. Мектептен келем, короону тазалайм, малга чөп-сөптөр даярдашам, отун жарабыз, шук кетесиң. Мектепке барып, кечке ойнойсуң. Анан кечинде да чоң балдар келет, алар кошпойт да биздичи. Бош жерде уйкуң келип атса да көрүп отурасың. Түнүн 1-12-1ге чейин келип уктайсың. Урушат, сен ойногондо эмне бар депчи байкемчи. Кызык да бизге. Анан ошол байкелерге дагы мындай былтыр бизде Акталада бир оюн болуп, ошолорго бир ыраазычылык билгизип коеюн. Алар эмге бааланбай, ал кезде колдоо жок болчу, алар Акталадан чыкпай эле ошо айылдарда ойноп эле ошол бойдон калкалашты да байкелерчи. Анан бир ойлонуп, сен айтпаксың го душевный сүйлөшөлү деп. Душам менен ойлонуп чечим чыгардым да. Ушул байкелерге бир ыраазычылык билдирип коеюн деп, анан биздин волейбол федерациясы менен сүйлөшүп, ушундай бизде оюн өтүп атты эле, Акталалык байкелер бар, эмгектер бар. Биз ошолорду көрүп, кызыгып, ойноп калдык деп, анан ошол байкелерге ар бирине бирден ыраазычылык кат жаздырып, алып барып бир эмеде чоң Акталада бир эме болуп өттү. Ноорузда той, ошол жерден анан элдин астына чыгарып тапшырдык. Аябай ыраазы болушту. Алар действительно жаш кездеринде бааланбай калды ал байкелерчи. Мен бааладым, силерди көрүп биз өстүк мына. Бул да болсо силердин эмеңер, силердин кошкон салымыңар волейболго депчи.
ошентип эле ошондой болуп өттү бала чагым. Анан 9-класстан эме Нарынга келдим, Нарын шаарына. Ошо педучилищеде окуп, педагогический. Ошакта физкультура бөлүмү бар болчу. Ошакка тапшыртты. Өзүм мамам алып келип аякты 2,5 жыл окудум. Аякта да ойноп жүрдүк Нарында. Эми ал Нарынга келгенден уже баягы аякта уже башкачараак кичине деңгээл болуп баштады. Башка оюнчулар, башкача өрөө аралашып, алардан да кичине бир аз үйрөнүп, огош бетер күчөйдү, кызыгуусу. Анан физкультурныйга Дене тарбия академиясына тапшырам Бишкекке деп ушундай максат койдум. Анан ал училищаны бүтүп эле биздин Дене тарбия академиясына келип тапшырдым 2007. Анан ошактан баягы чыныгы баягы мына профессионалдык деңгээлде тренировкаларды башталды. Келгенде эле ошо доого чейип Самат деген Самат агайыбыздын колуна түштүм. 5 жыл ошол киши менин кураторум болду. Азыр ойлосом Самат агай ошол кезде жапжаш эле кез экен. Жаңы окууну бүтүп, бизге чоң агай көрүнчү да. Аябай жакшы тарбиясын берди. Мен эсимде да көп ошибкаларымды айтып, тууралап берсе, мындай чувствовать этчим да. Агай чын эле билет турбай, агай кыл деген нерсени кылсам, ошол туура жазалчы да. Мындай кыл, тигиндей кыл десе. Анан аябай укчумун да, агайдын айткан ошибкаларды айтсаң, чын эле деп мындай кылчумун да. Анан 2008-жылдардан баштап уже баягы Кыргызстандагы волейболго аралашып баштадым. Анан мындайча айтканда көзү ачылды да. Волейбол деген башкача ойнолуп турбайбы? Күчтүү оюнчулар биякта турбайбы деп баягы огошуп бетер анан тытынып баштадым. Мен ушулардай оюнчу болом депчи. Анан 2-чи курстан уже Самат агай кыздардын тренери болуп калды. Бизге Абдыганы деген агайыбыз бар болчу. Агайыбыз раматылык жаткан жер жайлуу болсун, кайтыш болуп калды. Ал кишинин да Кыргызстанга аябай чоң салымы, федерацияда да жүрдү. Ошол кишилердин эмгеги чоң, ушул деңгээлге азыр жетип атпайбыз волейболго. Анан Абдыганы агай келди, ал кишинин колунда да тренировка кылдым. Машыгууларды өткөрдүк, көптөгөн эмелерин алдык. Анан биз студенттик кезде көп баягы ошол кезде мен жакшы эмеге келдим да, мындай ойноп, жакшы результаттар көрсөтүп. Анан универсиаданы ута албай, ал кезде универсиадан ойноп утуш биз үчүн эме болчу да. Олимпиаданы уткандай эле ошого даярданчубуз да, универсиадага даярданчубуз жыл боючу. Жазында универсиада болот. Анан мен 2-чи курстан баштап уже академиянын курамасында ойноп баштадым. Анан 5-чи курска чейин 1-чи месттен ала албай жүрдүк. Анан мен 5-чи курсту бүтүп атканда анан чемпион болуп анан бүтүп кеттик да, дедим. Азыркыга чейин сыймыктанып айтып калам. Биз алганда уже 10 жыл болуптур ошо Дене тарбия академиясы 1-чи месттен ала элегинечи. Биз 10 жылдан анан биз алыптырбыз. Ага чейин жаңы айтып өткөн агайым Самат агайлар 1-чи месттен алып бүтүшүптүр. Сизге чейин. Андан кийин 10 жылдан анан биз алдык. Андан кийин кайра албай жүрүштү да, по-моему, кайра 10 жылдан кийин анан алышты окшойт бирдичи кайра. Уже физкультурный бүткөнүңүзгө 10 жыл болуп кетти, жок? Уже мен 2012 бүткөм физкультурный. 2012 бүтүп 2013төн баштап анан эмеде азыр иштеп аткан жумушумда Кыргыз улуттук аграрный университетинде иштеп баштадым. Азыркыга чейин иштейм. Анан клубтар ачылып, клубный чемпионаттар болуп баштады. Кантта бир оюн болуп калды.
мында коммерческий оюнда бир байкелер алып барып ушакта ойноп атсак эле нарындык бир Нурлан деген агабыз бар. Келип эле оюн бүткөндөн келип эле кучактап эле нарындан да вальбайс бар турбайбы деп элечи. Ушинтип түшүнбөй калдым менчи. Анан көрсө ал нарындык байке экен. Нурлан байке. Молодец, жакшы ойнойт экенсиң. Нарын каянан болсуң, Акталадан болом ушундай. Деп эле анан мен экинчи курсту бүтүп, жайында Нарын шаарына каникулга барып калдым. Анан ошо Нарында бир жерде ошо эшикте волейбол ойношот экен, жаштар кечинде келип, кыздар, балдар болуп. Анан менин досум айтып калды, досум жүрбөйсүңбү, бир волейбол бар, ойноп келебиз. Эми ал кезде экинчи курс жапжаш баласың. Оюнга тойбойсуң. Мейли да ээрчиш алып бардык. Анан уже тиги досум аякта постоянно бар ойноп, эме калып турган. Давай команда чыгалы, мындай болуп, мени бир команда кошушту. Анан ойносок эле. Баары келип, уже элдин баары келип оюн көрүп баштадым. Бала ушу ойноп экен деп элечи. Анан ошол жерде жашаган Муса деген байке жасап берип турду, алып алышаткан. Анан топторунан бери алып берип ошо жаштаргачы. Мен ойноп анан ошол күнү топ жарылып калып атпайбы, чаап ийсем тияка кетип калып, тикенеке бирдике сайылып калган окшойт. Жарылып калды. Анан үйүндө запас дагы бир топ бар экен. Кытайдан алдырыптыр да. Аны алып чыгып берди. Анда ойноп атабыз, анан уже оюн бүтөйүн деп калган. Алнысы да жарылып калды. Анан келип тамашалап эле, дос, сен каяктан келдиң? Мен тиги топтон үйгө көп эле алып коет окшойм, чото топ түтпөйт го, буга чейин жарылбай атты эле деп тамашалап калдым. Байке ушундай Бишкекте окуйм, каникулга келем. Молодец, эртең дагы алып коем топтордон, эртең дагы кел, буякта балдарга үйрөт депчи. Ошентип анан ошакта бир айдай ойноп жүрдүк. Анан бир Талай деген байке чакырып калды. Сени бир Нарында мурда кат ойногон Маркеев Жеңиш деген агайың бар. Ал да легенда болгон депчи. Мага кызык болду. Анан барсам үйүндө экен. Келе чай ичкиле деп үчөөбүз отурдук. Мени тааныштырды. Мени карап көп деле мындай ишенген жок да. Боюм да кичирээк болсо, анан сүйлөшүп отурдук. Анан алар Карачи деген айыл бар болчу, жакшы ойношчу да. Анан ошо жактын немелеринен утулуп калышат, алар мелдешип ойноп. Ошол жактан утулуп калдык эле, как раз Чыңгызга келиптир, сиз барып пас бериңиз Чыңгызга деп тиги Жеңиш деген айтып атат. Мейли барып келели, давай сүйлөшкүлө, качан деди. Сүйлөшүп бир күн айтты. Бардык. Эми Карачиде ал кезде зал жок болчу, эшик ойношубуз. Анан ойноп баштадык. Анан экинчи линиядан чаап кичине үйрөнгөм да. Анан агай мага 2ге бергизсем ураласыңбы дейт. Урамага десем, берди бир 2 жол пас. Чаап ойносом эле, сендей бала мен көрө элекмин, сен ат ойнойт турбайсың, катуу секирет турбайсың, молодец деп пас берип, тигиндей чап, мындай чап деп өлө кызыгып ойнотуп баштады да. Аябай ойноп уттук ал оюн. Анан кечинде баа Нарынга келип сүйлөшүп отуруп, давай балдар барбы? Бар, кел Теңиртоо деп команда түзөбүз. Чогулт давай, мен неме кылам деп баштады. Чемпионаттарга катыштырам депчи. Анан биякта баа чогуу окуп жүргөн дос балдар, ойноп жүргөн дос балдар бар болчу. Нарындан ошо команда чыгарабыз деп, Нарын балдарын адбашы тияк-бияктан бүт баарын чакырып баштадык чогуу. Теңиртоого. Тиги агай келди. Бир форма таап келди, каяктан таап келген билбейм ошо. Бир форма таап келди. Розовый, бия жашыл болгон. Жок, ал кийин ал уже биз өнүгүп, спонсорлор чыгып, анан тиктирген форма алчы. Ага чейин бир шөлбүрөгөн эле бир арзан эле бир форма алып келип берди бизгечи. Аны кийсек жарашпайт бизге. Чоң баарыбызга шөлбүрөк болуп калды.
мейли деп ошо ойдон чыктык биринчи жолу. Жоон арымдан команда чыгыптыр деп элдин баары кызып, жаңы клубдар түзүлүп башталган да ошондочу. Анан Өмүрбек деген байке бар болчу. Ушу ГАИ тармагында иштечү ал байкебиз. Ал баштан болот. Кыргызстан боюнча ушу экинчи лиц болчу да ГАИ тармагында. Ошол байкени да чакырыштыр. Ал байке келип атасын берип жардам беребиз жигиттер, формаңарды алып беребиз деп, анан команданын аты Теңир Тоо болсун деп, анан ошол жерден официальный сүйлөшүп атасын берип, анан ошол ойдон Теңир Тоо болуп калдык. Ошондон баштап анан уже баягы клубный чемпионаттарга ойноп, ошондон башталды да менин эмелерим, оюндарымчы. Ошактан баягы таанылып баштадым элдерге. Анан спонсорлор чыгып баштады. Кичине жакшыраак форма кийип эл катары ойноп баштадык. Теңир Тоо деген уже таанылды жакшы. Нарындагы алгачкы клуб. Андан кийин улар чыктыбы? Бизден кийин анан улар деп чыкты да. Ат башы. Тынойке чыгарды Аю деп. Анан биздин бир ошо кезде бир кемчилигибиз ошо жакшы тренер болбоптур да биздин клубкачы. Жакшы бизге күйгөн, баягы биз үчүн күйгөн, чисто баягы жакшы билген тренер болгондо биз жакшы жетишкендиктерге жетишмек болушубуз керек деп коем да. Анткени тиги агай, Жеңиш агай деле билчи жакшычы. Ал дайыма Бишкекте болбой алды да, ал Ошто иштечи. Ошто болуп бияка чала учуп келип кетип, биз менен боло албай, ошо менен кийин өзү да бизге келе албай, өзүнүн баягы жашоо турмушу менен Ошто болуп эме болуп калды. Бизде болсо тиги байкелер, Нурлан байке, Өмүрбек байкелер баягы эме кылып жүрүштү. Тренер жок болуп калды да. Сиз байке ошол Теңир Тоодо ойноп жүргөндө, ошо жаңы алгач түзүлгөндө, ошо Теңир Тоо менен кандай жетишкендиктер болду сизде? Жалпы эле Кыргызстан чемпионатында болобу же кандай? Чоң бир жакшы эсте калган жеңишиңиз эсиңиздеби? Жакшы күчтүү ататташ менен ойноп. Теңир Тоо менен ойноп жүргөндө эң биринчиден эле жакшы досторду таптым. Азыркыга чейин баарыбыз чогобуз, жакшы катышабыз. Ошондо чогуу ойногон курдаш балдар баарыбыз азыр доспуз, жакшы мамиледебиз. Бири-бирибизге жөлөк таяк болуп, баягы жумушка кирдик, ар бирибиз өз ордубузду таап, өздөрүнүн жумуштары бар. Иштеп жүрүшөт, Кудайга шүгүр. Анан сүйлөшүп турушат. Чогулуп бир-эки жолу ойноп коебуз өзүнчө. Ошол балдар. Анан Теңир Тоо менен ойноп жүргөндө эң эсте калаарлык эле жакшы жетишкендик бул ошо 2013-жылы Нарындын кубогу болуп калды. Ал кезде Канат Камбарбекович деген агабыз губернатор болчу. Нарынга ошо кубок өткөрөткөндө анан биз барып ойнодук. Аяктан биринчи месттен алдык. Анан жакшы кабыл алып, молодцы жигиттер, жакшы ойнойт. Өзү да волейболду кызыгат экен. Анан эле как раз ошо 2013-жылы январда, 13-январ менин туулган күнүм да. Анан туулган күнүбүздө досторубуз болуп отуруп, анан Алтынбек деген бир байкебиз бар, МЧС тармагында иштейт. Ошол киши да туулган күнүмө келип анан бир конверт берди да. Чыңгыз, мага ырымды алып кой. Конвертти атайын машинанын сүрөтү бар экен да. Машина алып ал деп берди да. Ал кезде машина деген мындай, ал кезде машина аз болчу шаардачы, мындай жаштар көп деле машина айдачу эмес да. Бирөө машина айдап жүрсө, машинасы бар экен деп ушундай көз карашты болчубуз да. Анан эле эртеси күнү эле Нурлан байке чалып калды. ГАИде иштегенди утпайбы. Чыңгыз тиги Нарын губернатору келиптир, чакырып атат, жолугамды атат. Анан Өмүрбек байке, ошо Нурлан байке үчөөбүз бардык.
жаш кез болчу ал кезде. Тиги чоң адамдар сүйлөшүп отурушат биякты. Мен болсо тамактан ич коюп эле отурам жандарына. Сөздөрүнө кошулбайм мен. Алар чоң кишилер башкача сүйлөшүп отурушту. Анан ошо Канат байке эме кылды. Не алып атасың деп калды. Байке жакын эле окууну бүтүп, жаңы жумушка кирдим. Университетте иштеп атам десем, молодец. Машинаң барбы дейт. Жок байке, машина жок деп койду деле жок. Анан телефон чукулап отурган. Бирөөнү чалды. Эмне машиналарың бар? Деп эле сүйлөшүп атам. Жакшыбы? Деп эле ушинтип. Мен вообще оюма келген жок да. Анан мен бирөөнө бермек элем, уят болуп калбайын деп эле сүйлөшүп атат да. Сүйлөшүп бүтүп туруп эле. Чыңгыз могу номерди жаз деди да. Жазсам эле. Барасың, барсаң машина берет, ошону бар айдап кет. Чисто мен өзүм симпатиям менен сага подарка. Сен ойнооңуң мага жакты, вообще сонун ойнойт экенсиң. Теңир тоо үчүн, нарын үчүн жакшы ойноп бер. Бар алып деп койду. Ош жерден шок, эчтеке түшүнбөй калдым да. Эчтеке суроо, ошондо мындай рахмат байке деп айттымбы, айткан жокмунбу билбейм да. Шок. Жанында байкелер да оодо эле, алар дагы шок болуп калышты. Ишке чыгып эле сүйүнүп эле сонун болду. Ята деп эле тиги байкелер дагы сүйүнүшүп эле анан чалдым жана номергечи. Чалсам эле, дос бүгүн шлагбаум жабылып калды авторынакта, эртең деди. Сиз толкундан эртеле кетип каласыз, азыр машина айдап келем деп. Анан дос балдарга чалдым, ушунду машина бер кой десем, таң калышат, койчу дешипчи. Анан не машина десем, билбейм эмне машина дедим да. Эртең мен уктап атсам эле, ондо чалды жана байкечи. Дос мен как раз эмеде жашачым, шлагбаумда жашачым ал кезде. Ал тиги авторынактан айдап келиптир, кызына оформить этилиптир да машиначы. Дос мен шлагбаумга келип токтодум. Анан ошол жерде жашайм да, сразу турдум, кийинип алып чыктым. Ошол жерде турам деди, барсам эле билеген машина да, узун. Мен муну кантип айдайм деп койдум. Эмне машина? Эстима деген машина. Өлө чоң көрүндү да көзүмөчү, муну кантип айдайм деп койдум. Жапжаң ошол кезде жаңы келип атыптыр ал машиналарчы. Анан жүрүүдө эле эмеге кирдик, нотариуска кирип эле, кол-пол коюп эле, экөө молодец буйрсун деп эле кыз экөө кетип калды. Мен калдым, тиги машина ключун берип койду. Айдаганды да билбейм ал кезде машина айдаганды. Праваңыз бар беле? Права ошол жылы алгам, жаңы права алып, бирок машинаны чалабычу эле айдаганды билем да. Шаар ичин айдап көргөн эмесмин, айылдарда мындай айдап жүрчүмүн. Анан отурдум, светофорду карадым. Үйгө мындайын айланып барыш керек да. Светофорду карадым, машиналар күйгөндө бияка кетип атат, карап отурдум, от алдырдым. Акырын бир машинанын аркасынан барып, бияка бурулду, менин аркасынан бурулуп, анан тиякта уже машина жок да, үй жакта. Акырын кирип токтотуп койдум үй жака. Кирип эмне кыларым билбейм. Мындай аябай сүйүнүп толкундан отам. Ал кезде именно вальбайстерге ушундай машина берип, ушундай деген жок болчу почтичи. Анан баягы досторума сүйүнчүлөп, үйдөгүлөргө сүйүнчүлөп баштадым. Уже телефон тынбай баштады. Куттуктоолор келип. Бияктан чалат, бияктан чалат. Чоң эле байкелер чалат. Чоңузей 5 салбы. Чын эле машина подарок этти депчи. Ал кезде чын эле азыр баягы наоборот соодалашып, контракт түзүп, биздин азыркы балдар ушинтип ойноп да, уже көп деле эме кылбайбыз го. Типтир депчи. Ал кезде өтө эме болчу да. Укмуш эме болгондо толтура чалышып. Анан кээде ишенбейсиң, чын эле депчи. Бирок аябай сүйүнүп, мага да чоң колдоо болду. Мотивация. Анан чалдым, байке рахмат алдым, чоң рахмат. Анан ошойдон анан жакшы мамиледе болуп калды, албай. Анан ошо менен үйлөнгөн кезде
өкүл ата койдум. Азыркыга чейин мамилеси жакшы. Анан ошондон кийин анан башталды. Балдарга машина бермей, жакшы ойногон балдаргачы спонсорлор чыгып, уже атаандаштыктар башталды да. Конкуренция. А киши дагы негизи ошо волейболдо эмесин көтөргөн бирден бир эмелер ошо киши да. Ошо биздин кыргыз волейболго ушундай жаңылык киргизгенчи, машина берип. Анан башталып кетти да ушундай нерсечи. Эми биринчилерден ошо киши ушинтип баштады десем жаңылбайм да. Ал машинаны канча айдадыңыз? Ал машинаны 3,5 жыл айдадым. 3,5 жыл айдадым. Анан ошо кезде аябай бензиндер кымбаттап, анан машинам дагы бузулуп, азыр эметип калам, кээде өкүнүп калам, ошо машинаны сатпай койсом болмок экен депчи. Баягы жаштык кылып башка машинага алмаштырам деген ойдо алмаштырып идик да. Кийин баягы эметип жүрдүм, өкүнүп жүрдүм, сатпай эле койсом болмок депчи. Бирок машиналар аябай эметип кеткен, арзандап ошо кездечи. Анан баасы түшүп эметип аткандан баягы жаңыраак жакшы машина эметип калайын деген ойдо баягы алмаштырып идик да. Кийин аябай эме кылып жүрдүм, мындай көчөлөрдөн карап, ошону көрүп калсам телефонду алып коеюн, бир эме болсо кайра алайын депчи. Ошо ойдон көрбөй койдум да ал машинаны. Андан бери номери да башкача болуп кетти го азыр Кыргызстанда. Анан ошондой эсте калаарлык жакшы күндөр болду Теңиртоодо ойноп жүргөндө. Сиз байке азыркы сиз машыктыруучу болуп башкарып жүргөн ошол биздин аграрный университеттин өзүнүн ичинен студенттерден чогулган команда да бул, ошол баш ошондой болуп башталган. Кийин андан алып азыркы ошол клубуңуздун тренери болгон кандай экен? Мурун игрок катары, азыр баягы машыктыруучу катары экөөнүн айырмасы? Мурда баягы өзүм ойноп, өзүм машыктырып, баягы өзүм оюнчу болуп жүрчүмүн да. Азыр болсо көбүнчө өзүм мындай тренировка кылдырып балдарды. Оюнга да баягы ошо жаш балдарды чыгарып ойнотуп аткан учурум да. Анан бул клуб кармаш аябай оор, акча дагы көп талап кылат. Анан Теңиртоо деп жүрдүк. Бирде спонсор болот, бирде болбой калат. Кредит алган күндөрүбүз болду. Жана Теңиртоодо ойноп дос балдарым бар, азыркыга чейин качабыз деп атпаймынбы. Анан ошол балдарга айтып, жигиттер спонсор жок болуп атат. Ошто болмок да чемпионат. Анан Ошко да баш керек болуп атат. Кыйналып атабыз. Бир жардам кылбайсыңарбы десем, чыңгыз давай кредит алабыз деди бир досумчу. Кредит алып туруп эле барып келгиле, анан жаап турабыз, чачырап, айына төлөп турабыз. Анан кредит алдык. Кредит алып анан ай сайын группабыз бар да. Бүгүн кредит төлөйбүз деп койсо, эми ошондо да кээ бирөө менде шарт жок дейгүү деген жок да. Баары эми ал кезде баарыбыз терең эле жакшы жумуштарга кирип иштейлик болчубуз, өзүбүз эле араң эле жүрчүбүз. Бирок дос балдарым колдоп, кредиттерди төлөшүп, до конца ошо кредит утулдук. Анан ыраазы болуп калам ошо досторумачы, колдоп, өздөрү да ойногон да. Анан биз болду, ойноп бүттүк, шарт жок деп деле койсом мен эчтеке дей албайт болчумун. Антпей колдошуп. Ошентип жүрүп эле баягы спонсордон кыйналдык. Анан өзүм баягы биякта иштегендиктен аграрныйда өзүбүздүн биринчи ошо факультеттин жетекчиси менен кеңеш көрдүк, Мелис Улуу Данислам деп. Ал агай да аябай колдойт спорттучу. Агай ушундай ой келип атат мага. Теңиртоодо ойногон ошо кийин балдардын көбү ушу биздин университетте окушчу да. Мен алып келип тапшыртып, окутуп, ошол жакта тренировка кылчубуз. Көп эле ушу бизди бүткөн, бизде ойногон балдар.
клуб ачып койсок кандай болот агай? Биздин жетекчилик колдоп береби? Дагы экөөбүз кеңештик. Мен бир ооз айтып көрөйүн деди. Анан биздин университеттин ректору ошо Рысбек Сарылдыковичке кирип айтыптыр. Данисан агайчы. Ушундай ой болуп атат, кандай дейсиз десе. Давай колдойм, быйыл чыгар ойнотуп көргүлө. Анын эмеси бар экен, колдойм, университетибиздин аты чыгат. Ал спорт өнүккөн жерде престиж болот. Ал биздин университеттин деген престижи ал. Давай деп колдоптур ал киши. Анан сүйүнүп эле анан ошондон анан атын өзгөртүп Акынабы депчи. Анан кыздар дагы ойноп баштады, жакшы ойногон кыздар бар болчу. Анан биротоло давай кыздарды да чыгаралы. Анан кыздардыкын дагы, балдардыкын да анан колдоп баштады да, анан Кынабы болгон. Ошондон чыгып калдык да. Тренер болгон кандай экен деп атпайсыңбы? Тренер болгондон кийин мындай жоопкерчилик аябай эле жогору болуп калат да. Тренер болгондо алар көп да балдар командада. Ооба. Ар бири менен билип турушуң керек. Ар биринин характерин билишиң керек. Кимде эмне проблема болуп атат, тренировкага келбей калса, сурайсың, эмне болуп атасың, барсың, келбейсиң. Тренировкага келбей койсо урушасың, кел депчи. Мен аларга андай деле эч кандай контракт жок. Акча бере албайбыз. Анча жардам беребиз. Ошентсе да болбой, мен кел деп эле кыйнап чакырып берем да, балдарчы келгиле да. Анткени бул спортто жүргөн убакыт кыска эле да. Жаш кезиңде жакшылап ойноп бир нерсеге жетип алсаң, жакшы достор табасың. Чемпион болбосоң дагы жакшы досторду табасың. Жакшы жерлерде жүрөсүң, жаман жолго барбайчы. Постоянно занят болосуң. Спорт мен балдарга айтам, жигиттер, жоопкерчиликтүү болгула депчи. Тренировканы калтырбай, монтип өзүңөрдү ал тренировкага келиш да чоң нерсе да, өзүңдү өзүң заставить этип алып келесиң ошол убакытты баягы ошол машыгууга кетирейин депчи. Кээ бирөө жалкоолонуп жатып алат да. Бүгүн барбай эле коеюнчу депчи. Балдар болсо келишет. Ошол жумасына 3 жолу 2 сааттан болсо, ошол саатта, ошол 2 саатын келишет. Мен айтам, жигиттер, ушу машыгууда кандай болсоңор, жоопкерчилик болсо, ушу командага жакшы карасаңар, жашооңордо деле мындай ийгилик болот депчи. Анча балдардан айтып калам, мына могу жигиттер окуусун бүттү, жакшы дипломун алышты, эмгиче тренировкадан калбай тренировка кылышат. Мындай байкасам, мындай иштери жакшы жүрүшүп атат. Эми өздөрү эчтекеден кем эмес. Буларга да адамдар ишенет, ошон үчүн иштери жакшы жүрүп атат деп мындай мисал кылып айтам да балдаргачы. Силер тренировкага келбей, кош көңүл болсоңор, анда ал өзүңөрдүн тандооңор, анда жашооңордо деле мындай көп нерсеге ийгиликке жетпей калышыңар мүмкүн деп. Анткени көп көрдүк да биз делечи, көрүп, анан салыштырып, анан деп бир нерсени көзүң жетип калат экен да. Мындай өзүңдү өзүң башкарып, ошо машыгууларга келип, өзүң менен өзүң күрөшсөң, ал башка жумушта да ошондой болот экенсиң. Өзүң да тарбияланасың, мисалы үчүн алып айтпайсың, жаман нерсе кылбайсың. Жакшы мындай тарбиялайт да адамдычы, бул спортчу. Мен ошону балдарга түшүндүрүп айтам да, ушундай жигиттер, өзүңөрдү заставить эткиле. Балдарга эми ошентип келген эле кээде сүйүнүп калам. Молодцы жигиттер келип атат, тренировка кылып атышат. Балдар келбей койсо чын эле маанайым түшүп ушинтип калам да, эмне келишпейт депчи. Анткени мен постоянно залдамын да. Мен аларды келет деп убакыт күтөсүң. Мен
мисалы үчүн расписанием бар да, могу күнү мынчадан мынчага чейин депчи, ошол күнү мен тойбу эмне аларды экинчи эме коем да. Биринчи очередь зал. Балдар келет, мен залды ачып беришим керек, тренировка кылдырышым керек деп уже автоматически эле биякта сакталып калды да ошол нерсечи. Өзүм да көнүп алдым ошогочу. Бир нерсе болсо сразу айтам, досторум же тияк бияка чакырса, жигиттер мен саат мончадан мончага чейин бошойм, могу күнү бошойм. Барсам, машыгуулар бүткөндөн кийин барып калам. Деп ушинтип айтам да. Чын эле алар келет да, убара болуп келишет, тренировка кылалы деп келишет, келсе мен жок болсом, аларга да кызыксыз да. Мен жок болсом, аларга да кызыксыз болуп калат да. Ошон үчүн калбаганга аракет кылам, ар дайым залды ачып, даярдап күтөм да эми өзүм окуучуларым. Сиз бекенен сиз баягы тренер катарычы, баягы жаңы окуу жылы башталганда жаңы студенттер келет, анан ошолордун арасынан мисалы баягы волейболго чыгуары сразу эле билинеби же сиз өзүңүз бир убакыт коюп бересизби? Монда ойной турчу түр бар экен, мында жок экен деген нерсе баягы сиздин көзүңүзгө эмедей эле билинсе керек да. Баягы окууга келишкенде бизде спартакиадалар болот. Биринчи курстар арасындачы, факультет. Ошченден анан карап туруп баягы тандап алабыз да. Сен айткандай баягы көрүп ойноп аткан, көрүп мындай кээ бирөө жакшы ойнойт, бирок эмеси жок да. Техникасы жок. Кээ бирөө данный бар, техникасы жакшы, кичине физически слабый болуп калышы мүмкүн да. Анан ошолорду чакырып, эмне жагынан жетишпесе ошол жагынан көбүрөөк иштеп, 1 жыл, 2 жыл жакшы карап койсоң эле бат эле үйрөнүп кетишет алар. Тиги балдарга аралашып жүрүпчү, өздөрү эле баягы орусча айтканда послушный болсо эле өздөрү бат эле үйрөнүп кетишет да. Сиз бек анан ушул волейбол менен сиз баягы киши азыр менде жаш балдар сизди сурап билгиси келет да, дилгирленипчи анан сиз ушул волейбол менен канча жерге, канча за граница, чет мамлекетке чыктыңыз, канча жер көрдүңүз? Мындай Кыргызстандын курама командасына кошулууга мүмкүнчүлүк болдубу, ойнодуңузбу? Мен волейбол менен Казакстанга бардым, Казакстандын көп шаарларына бардым, айылдарына чейин бардым. Өзбекстанга бардым, Ташкент шаарына, Россияга, Москвага бардым, Пермге бардым, Екатеринбургка бардым, Новосибирскиге бардым. Ушул жактарда болдум волейболдун аркасы менен. Кыргызстанда болсо көп эле жерин көрдүк волейболдун аркасы менен. Анан Тыңызбеке, азыр өзүңүздүн жеке үй бүлөлүк азыркы тапта волейболдон башка дагы эмне менен алектенесиз? Сабак берип мугалимдик кесиптен тышкары? Мен жана экөөбүз сүйлөшүп калбадыкпы эфирден тышкары. Жайкысын ошо бул шаардан ошо чүйдөн эле жерлерди алып арендага кукуруза айдап бир 5-6 жыл катары менен ушинтип иштеп көрдүм да. Жүгөр айдап. Үйрөнүп барып. Анткени менин досторум чоң бир эмеде ошентип иштеп калышты. Анан ошолорду көрүп кызыгып мен да эмне болбойт көрөлү деп. Анан мындай кандай десем, өзүм кызыгуум болуп бир 4-5 жыл катары менен ошентип иштеп көрдүм да, жайында, отпуска учурунда, талаада, кадимкидей эле баягы айылда деле мен сугар көрбөп турдум чын элечи, бирок чөп жаап, көп эле кара жумушту болгон, бирок сугарбап турдум да. Анан ошону ушактан үйрөндүк, сугат эмне экенин. Жакшы нерсе бул да, айыл немеси менен дыйканчылыктагы биздин жаштарга айтарым жакшы эле нерсе да, ак эмгек алда болсочу. Ооба. Ошол башка деле андан башка деле иш деле кылган жокмун, көбүнчөсү эле ушу жумушумда, университетте
жайкысын ошону иштеп. Сызбайке, анан сизде үй бүлөдө канча бир туугансыз? Сиздин апаңыз дагы спорт чөйрөсүндө жеңил атлетика боюнча спортсменка экенин билебиз. Мен билишимче, мен ушу угушумча биз кичинекей бала чакта сиз бизге аябай мындай айтканда билген мындай неме болуп угулусуз да. Нарында ушундай байкеңер бар. Темиртоо деген клубтун капитаны, гезит беттерине чейин чыгыпчы. Анан азыркы тапта апаңыз эмне жумуш иштейт? Үй бүлөдө канча бир туугансыз? Мен бир иним бар. 2 бир тууганбыз. Мамам болсо Нарын шаарында университет иштейт. Өзү да ошо спорт тармагында, ошо физкультура, дене тарбия кафедрасында иштейт. Азыр мастер спорта, легкая атлетикадан. Азыркы учурда өзүнүн возраст боюнча марафондорго чуркап жүрөт. Марафондон көптөгөн эл аралык турнирлерден, ошо 42 километрден чемпион болуп жүрөт. Бир көп эле канча жолу уже утту билбей калдык. Көп да барган жеринен биринчи местени алып келет да. Ошо Сызбайке, анан ушул волейболдо мындай бир учур болот го. Травма алганда, жаракат алганда ушул волейболду таштап салайын деген күндөр болду беле? Эмне кереги бар ушунун? Жан дүйнөм жансылат деп мындай ызаланып же бирөө үйдөгүлөр мындай ойнобочу аныңды, карачы бутуңду буягыңды кара, сен волейболдо баягы контактный оймо, бир аз контактный болгон жанагындай эмелер кетип калат да. Ошондой учурлар болду беле? Волейболдо жаракат сөзсүз түрдө аласың. Бутум чыгып кеткен күндөр болду. Ошо бирок бутумду ушу айыкча шашасың да, эртерээк тренировканы баштасам болот эле депчи. Андай ой келген жок мага. Болду, таштайм, ойнойм, тигүү депчи. 2 жылдай баягы пандемия учурунда мен тизем ооруп, да кичинекей эме алган окшойм, жаракат алып, ошол воспалениега айланып кетиптир да. Уже баса албай алгам менчи. Анан ошо баса албай алганда анан бардым да. Больницага барсам, ошо врачтар айтты, уже бутуңда воспаление бар экен. Алардын көрсөтмөсү менен дарылап, анан кичине жакшы болуп, кайрадан ойноп баштадым да. Болбосо 2 жыл аябай кыйналдым ошо. Ооруп атса да бирок ойноп жүрдүм, бутумду таңып алыпчы. Эми жаракат сөзсүз аласың. Колуң, биз волейболистерге эң биринчи эле кол ооруйт, бүт баарыныгы элечи. Ал үчүн эми жакшы баягы разминкаларды кылып, өзүңдү карап, эринбей жакшы карашың керек да өзүңдүчү. Баягы жаштык кылып кээде жакшы упражнениялар кылбобосуң, жалкоолонупчу кээдечи. Ошонун кесепетинен кээде сөзсүз түрдө жаракатка учурап каласың. Жакында эле ойноп, могу чыпалагым сынып кетип уже айыкпай атат да, ошо ойдон эле ойноп жүрөм, азыр таң калыпчы. Ушинтип кыйшыйып калат экен. Ар кандай жаракаттар болот, эми аны Кудай сактасын. Сөзсүз доктурга көрсөтүп, убагында дарылап, айыктыр болбосаң, бул воспаление болуп кетсе жаман нерсе экен. Мен жаштарга айтарым, абайлаш керек. Ошо машык туруучунун айтканын угуш керек. Ал жаракат менен баягы ойнош керек да. Сызбайке, анан биздин ошо акыркы мен өзүмдүн эме суроолорум бар. Бизге берейин деп эме болуп атам. Бир элестетиңиз. Фантастика болуп атат да, миф. Бизге Кудай тарабынан бир мындай мүмкүнчүлүк берилди, чоң. Ушул жашоодо жашап аткан же жашап өтүп кеткен кайсы бир адамга жолугууга мүмкүнчүлүк берсе, кимге, анан эмне үчүн жолуга элеңиз? Андай мүмкүнчүлүк берсе жакшы болмок негизи.
Андай мүмкүнчүлүк болсо эң биринчи ушу мени баккан Тайнет айтам дедимби, ошол экөөнө жолукмакмын эң биринчи. Ушинтип мен кичинекей кезимдеги нерсени сырлашып, сүйлөшүп отурмакмын да, шашпайчы. Эң биринчи эле ойлонбой туруп ошол нерсени кылмакмын, анда мүмкүнчүлүк берсе. Волейбол бул сиз үчүн эмне байке? Волейбол мен үчүн бул волейболдун өзүнө рахмат айтыш керек да, ушу волейбол оюну болуп, волейбол өзүнчө бир мен үчүн жашоо да. Ансыз жашоомду элестете албайм азырчы. Эми бизге Кудай таалам ушундай талант бериптир. Анын ичинен ушу волейбол ойноп, машыктыруучу болуп, ушинтип жүрөбүз. Волейбол мен үчүн өзүнчө бир жашоо, мындай кандай десем, бир нерсеге, мына чоң жетишкендиктерге үйрөтчү нерсе деп ушундай сезилет да магачы. Ал жерде көп нерсе бар. Эми жоопкерчилик эң биринчиден, тазалык, мындай жаман жолдон алыс болуп. Сиз байке азыркы өсүп келаткан биздин кичинекей улуу окуучу азыр бизди көрсө, эртең YouTube каналынан дагы көп сиздин көрөрмандарыңыздар, жаңы өсүп келаткан окуучулар көрөт. Ошол жаңы өсүп келаткан балдарга, волейбол ойногон жаш жигиттерге кеңешиңиз кичинекей? Жаш аябай ошо кызыгып, баягы волейболго кызыгып жүргөн жаштарга айтарым, сөзсүз тилек кылгыла, ошо эмнени максат кылса ошол ишке ашат. Анткени мен өзүм баягы башыман өттү да. Мен бирөөнү көрүп ошолор туурап, ошолорду баягы пример тутуп, ушулардай болсом деп кыялданчумун. Жаштар обязательно баягы кыялын ишке ашырыш үчүн тынбаш керек да. Эгерде ал жүрөгүмө сүйсө волейболду, ал жаштардан сөзсүз чоң жетишкендиктер болот. Эми баягы чемпион болбосо дагы сөзсүз түрдө жакшы достору табат, жакшы адамдар менен таанышат, жакшы чөйрөдө жүрөт. Волейбол эмне экенин, волейболдун ойноп атканда, мына орусча айтканда кайфын билет да. Анда эмесе чоң рахмат сиз байке, ушинтип келип, убактыңызды бөлүп, ушу иним кичинекей подкаст ачып атыптыр деп сыйлап келип берип койгонуңузга терең ыраазычылык. Жалпы ушул биздин көрүүчүлөргө өзүңүздүн бир кичинекей жүрөгүңүздөн чыккан каалоо тилек болобу? Ушуну арнап кетсеңиз, анан эфирде жыйынтыктайлы. Силерге дагы чоң рахмат чакырып, мына экөөбүз да көп уже кичинекей кезимден баштап азыркы кезге чейин мени алып барып келдиң. Жакшы сүйлөшүп отурдук. Өзүм да кичине жеңилдеп калдым. Жумуш деп жүрө берип баягы. Чоң рахмат. Силердин эфириңерге ийгилик. Көптөгөн көрөрмандарыңар болсун. Кыргызстанда эле эмес, уже дүйнө жүзү көргөн ушундай эфирлерден болсун. Биздин буюрса келечектеги көрөрмандарга сөзсүз түрдө волейбол болбосо дагы баягы физкультура менен, спорт менен ушундай тыгыз байланышта болсун деп чакырат элем. Анткени баарыбыз тең жаш бойдон турбайбыз да, убакыт өтөт. Каарылык аба, Кудай өмүр берсе, каарылыкка жетебиз. Ошол кезде тың болуп, жапжаш болуп жүргөндү кааласак, баягы ошо физкультура, спорт менен тыгыз байланышта болсун деп айтмакчымын. Анан өлкөбүздө сөзсүз түрдө тынччылык болсун, өнүгүү болсун. Анын ичинде бизде да өнүгүү жетишкендиктер көп болсун, кыргыз волейболу мындан да чоң деңгээлге жетсин. Биздин бир эле азыр волейболистердин бир эле маселеси бар. Баягы өкмөт деңгээлде
мамлекеттик деңгээлде каралып, баягы ошо спортсмендер ошол жактан айлык алып, анан чоң бир спорт ордосун бизге волейбол үчүн салып берсе деген баарыбыздын мечтабыз да. Ошол. Соң рахмат анда Сызбайга келип бергениңизге. Бар болуңуз, ишиңизге ийгилик. Рахмат сизге. Сау болуңуз. Ийгилик.